Баткен шаарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окууга тартылууда. Учурда мектепке даярдоо курсунда 4 балага жана мектеп жашындагы 2 балага мугалимдер үйдөн сабак беришүүдө. Майып балдар сабактан кийинки убактысында Баткен шаарындагы Нур калыптандыруу борборунда болушат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн Баткен шаарында 2008-жылы Нур калыптандыруу борбору ачылган. Бул жерде майып балдарды коомго аралаштыруу максатында окуулар болуп, предметтик сабактарда өтүлөт. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштөө түйшүктүү дейт мугалимдер. Аларды башка балдардын катарына кошууда тынымсыз эмгек жана изденүү керек. Бир гана ушу биздин борбор менен чектелип калбастан, коомдук мекемелерге, мектептерге, бала бакчаларга тартууна үстүндө да иш алып баратабыз да. Мисалы үчүн былтыр биздин борбордон 3 бала мектепке тартылды. Алардын бирөөсү үйдөн окутууга тартылды. Жаңгак дегенде. Мугалимдердин жардамы менен үйдөн билим алып жаткан Мухаммед Элчибеков окууга дилгир. Ал учурда тамгаларды жана кыска ырсаптарын үйрөнүп жатат. Эрте менен турабыз. Бет колду жуабыз. Аппак болуп алабыз, аянтчага барабыз. Бул эл мектебиге эчекелерге барып, директорлерге кайрылуу менен алар жакшы жардам менен эчекелерди бизге жалдап, үйүбүзгө келип үйдө тарбия берип атат. Нур борборунун тарбиялануучусу 8 жаштагы Муктарбек Рустамбеков төрөлгөндөн кийин башынан жаракат алып, майып болуп калган. Ал учурда башка балдар сыяктуу мектепке барып окууга мүмкүнчүлүгү чектелүү. Ата-энеси көптөн бери Муктарбектин билим алышына шарт түзүүнүн аракетин көрүп келишет. Бирок Кадамжай шаарында жайгашкан психомедициналык педагогикалык кеңеш берүү комиссиясынан өтүү үчүн каражат тартыш. 5-6 адамдан комиссиядан өткөрүш керек экен. Ого узакка жол алып барып, азыр ден соолугу начар болгон үчүн аяка бара албайбыз. Анан дагы акча каражат дагы жетиштире албай калдык. Социалдык жактан колдоого муктаж балдардын билим алышына Баткен шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан атайын долбоор иштеп жатат. Анын негизинде шаар аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү үчүн 2 мугалим тартылган. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазаит уулу, Коомдук 1 канал, Баткен шаары.